Baruunun tertipleri tuurasında o 1 sentyabr bugün ayt bolsa, aytка ketip atkan adam jasanıp barış gerek. Oşol kalagan giyimine giye berбестен жаңы кийим кийип, же болбосо жаңы болбосо дагы эскинин жаңасы дегенде жууп тазаланган жакшы кийимдерди кийип, чачтарды ретке келтирип, муруттарды ретке келтирип, ошол тырмактарын алып, жуунуп, таранып, аппак болуп, периштедей болуп кийинип баруусу важип болот. Андан сырткары урматтуу бир тууган айт намазга жөнөп аткан адам эртерээк барганга аракет кылыш керек. Багымдат намазы мечитте окугандан кийин дароо ошол айт намазды көздөй жөнөй берсе жакшыраак болот. Колдон келишинче бул адам жөө барганы жакшы. Эгерде сиз алыс жерден, мисалы үчүн Ак Өргөдөн келе турган болсоңуз, анда ошол айт намазы окулган жерге жакыныраак келип, ош 1 километр келип, ошол жерге таштап жөө барсаңыз жакшыраак болот. Кээ бирлер барып ошол намаз окуп аткан, айт намазы окулган жердин өзүндө машинесин түртүп барганы бул адепсиздик. Алысыраак коюп, ошондон арага бир жарым километр, 1 километр басып бара турган болсоңуз, барганыңызда соо болот. Айт намазга барганда бир жол менен барсаңыз, кайра кайтканда башка жол менен кайтканыңыз урматтуу бир тууганым сүннөт болот. Кетип атып такбир айтасыз, кыйкырып айтасыз колдон келишинче. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деп такбир айтып, ошол айт намаз окула турган жерге чейин айтып барасыз урматтуу бир тууганым.